Карагер сулуу. Роман. Автору Анна Сюэль. Кыргызчага которгондор Куштарбек Кимсанов, Айгүл Алимова, Нурайым Нурманова. Аудиолоштурган Айзат Канатбек кызы. Англис жазуучусу Анна Сюэль абдан кызыктуу жазган Карагер сулуу деп аталган чыгармасы дүйнөлүк балдар адабиятынын классикасы деп эсептелинет. Мектеп окуучуларына жана жаштарга жашоону башкача сонун карагысы келген окурмандарга арналат. Биринчи бөлүм. Биринчи үйүм. Менин мекенимден өткөн сулуу жерди издеп таппайсыз. Ортосунда көлмөсү бар кереметтүү жайытты элестетиңиз. Туп-тунук таза сууга дарактар ийилип турат. Жээгин бойлой камыштар жыш өскөн. Тереңинде лилиялар гүлдөп турат. Ушул кереметтүү көрүнүштү өзүмдү эң алгач тааныган саатымда жолуктурдум. Ошол себептүү бул жер мага өзгөчө кымбат. Жайыттын айланасы бадал менен курчалган. Мен аны бойлой чуркаганымда алгач талаларды, андан соң чытырман карагай токойду, андан кийин жолду жана кожоюндун үйүн, акырында жардын астынан шаркырап аккан дарыяны көрдүм. Оттогонду үйрөнгөнүмө чейин апам мени жанынан жарым кадамда чыгарчу эмес, сүтү менен гана бакчу. Курсагым ачпаган кезимде экөөбүз каалаганча ойночубуз. Аптаптуу ысык көндөрдө көлмөнүн жээгиндеги дарактардын астында көлөкөлөчүбүз. Ал эми карагайлуу токойдун жанындагы сарай бизди сууктан коргоп турчу. Алтындай болгон бейкапар балалык. Тилекке каршы ал кандай гана кыска. Мен кичине чоңойгондо эле апам каралдым менин. Эми жайытта өзүң оттой берсең болот. Эртеңден баштап мен кайрадан жумушка чыгам. Биздин кожоюнубуз менсиз аябай кыйналып кетти, деди. Ошондон бери биз кечинде гана көрүшүп калдык. Мен мурдагыдай эле убактымды кечке жайытта өткөрүп жаттым. Ал жерде дагы 6 тай отточу. Алар менден кыйла чоң эле. Алардын бири кадимки эле чоң аттай көрүнчү. Алгач мен бул чоң тайлардан абдан уялчумун, бирок кийин өздөрү менин жаныма келишти. Жүрү, бирге ойнойбуз, деп чоң тай сунуштады. Мен аларга бардым. Биз убакытты аябай кызыктуу өткөрдүк. Мага айрыкча талааны айланып чуркаган аябай жакты. Ар күнү бирге ойночу болдук. Апам жумушунда кожоюнга жардам берип жүргөнүндө мен эми зерикпей калдым. Биз кээде эркелешип, кубанганыбыздан тепкилешип, кээде бири-бирибизди тиштеп да жиберчүбүз. Бул аябай кызык болчу. Орнуда сезчү эмеспиз. Бирок бир күнү апам ушундай кызыктуу ойноп жатканыбызды көрүп калды. Мени четке чакырып алып каттуу айтты. Каралдым, ар дайым сенин эсиңде болушун суранам. Сен ойноп аткан тайлар жалпылап айтканда жаман эмес. Алар кийин кадимки эле жүк ташыган атка айланышат. Алардын өздөрүндө да, алардын ата-энелеринде да адептүүлүк жөнүндө эч кандай түшүнүк жок. Сен экөөбүз андай сапатты өзүбүзгө уруксат бере албайбыз. Биз асыл тукумданбыз. Сен асыл жана байыркы тукумга таандык экениңди билишиң керек. Сенин атаң биздин аймактагы эң күлүк ат. Чоң атаң болсо Нью-Маркеттеги ат жарышта 2 жолу катары менен баш байгени жеңип алган. А чоң энең болсо мен билген жылкылардын арасындагы эң маданияттуусу эле. Менин көз карашым боюнча ал өзүн алып жүрүү эрежесин каттуу карманчу. Мен баарын түшүнүп турам, уулум. Бирок ар бир нерсенин өзүнө жараша чеги болот. Биздин тукумда сага да, мага да тебинүүгө же тиштегүлөөгө болбойт. Мунун баарын жөнөкөй аттарга калтыралы. Албетте, азырынча сенин кызмат кылууңа али эрте. Бирок ошол учур келгенде өз милдеттериңден качууну ойлонбо. Алыңдын жетишинче аракет жасагын. Ар намысыңды сакта, адептүү бол. Тротто буттарыңды бийигирээк көтөр. Трот аттардын кыска бат кадамы. Эч качан тиштеп же тебинип кадырыңды кетирбе. Сен мындай баалуулукту тамаша катары да колдонууга жол бербешиң керек, каралдым. Апамдын сөздөрү мага аябай күчтүү таасир калтырды. Кийинчерээк
Анын жашоодон алган чоң тажрыйбасына жана акылмандуулугуна бир нече жолу ишенүүмө туура келди. Аны баары сыйлашчу жана герцогиня деп аташчу. Бирок кожоюн гана кымбаттуум деп башкача кайрылчу. Менин оюмча кожоюн апамды баардык аттарынан өзгөчө жакшы көрчү. Кожоюнубуз ак көңүлдүгү, боорукерлиги менен айырмаланчу. Аны менен биз аябай сонун жашадык. Анын ар бир жылкыга, керек болсо ар бир кулун үчүн да дайыма жакшы сөзү табылар эле. Албетте биз дагы аны аябай жакшы көрчүбүз. Дайыма жагымдуу нерселерди жасоого аракет кылчубуз. Ал бизге өз балдарынан кем эмес мээрим берген. Апам болсо ага аябай ынак эле. Кожоюндун дарбазадан киргенин көрөр замат апам кубанычтуу күлүп, аны көздөй чуркады. Боорукер кожоюн алгач апамды сылап, андан соң маектешкенге өтүштү. Кээде апам менен кожоюндун маеги менин саламаттыгымды суроо менен башталчу. Кана, айтчы кымбаттуум, каратайың кандай? Деп кызыгып сурады ал. Мен чындап жылтырабаган кара өңдүүмүн. Апам муну биздин уруктан дечү. Башка аттар да кожоюнга чуркап келишти. Бирок апам экөөбүзгө көңүл бургандай, башкаларга көңүл бурбады. Ал апама дайыма сабиз, мага болсо нандын сыртын ала келчү. Кожоюнга кызмат кылуу үчүн эмес, жөн гана жардам катары ат керек болуп калганда да апамды тандачу. Ага эң жоопкерчиликтүү жумуштарды ишенип тапшырганы үчүн өзүмдүн үй бүлөм менен сыймыктанганымды мойнума алам. Апам кожоюнду өзүнө чегерилген жеңил, кара, кооз ачык арабада ташычу. Жада калса базарга да алып барчу. Бирок айланабыздагы адамдардын баардыгы эле кожоюнубуздай жакшы эмес болчу. Биздин фермада Дик деген бир балакай иштечү. Ал дээрлик күн сайын биздин жайыттагы бадал кашаадагы кара бүлдүркөндөн терип жегени келчү. Мөмөлөр оозуна батпай калганда ал «Эми тайлар менен бир аз көңүл ачайын» деди. Дик бизге таштарды, таяктарды ыргыта баштады. Биз болсо жайытты көздөй буйтап чуркап качып кеттик. Балакай аябай кубанды. Өзгөчө анын атып урганы бирөөбүзгө тийгенде сүйүнүп жатты. Мага жана менин тай досторума Диктин тамашалары ырахат тартуулаган жок. Бирок биз эмне кыла алмак элек? Дик бей кылыктыгын улантып жатты. Бир күнү ал ушунчалык ачууга алдырып жибергендиктен кожоюнду такыр байкабай калды. Кожоюн кошуна талаада турган, баарын көрүп жатты. Ал тосмодон секирип өтүп, Диктин жакасынан кармап, анын жаагына чаап жиберди. Дик жаны катуу ооругандыктан ыйлап кирди. Баарыбыз сүйүнүп кеттик. Мүмкүн болушунча жакшылап көрөлү деп жакыныраак чуркап келдик. Мен жеке оюм, кожоюн Дикти жайытты айлантып, чуркатып, таштан буйтап качкан кандай болорун көрсөтөт го деп ойлогом. Бирок кожоюн ага башкача мамиле жасады. «Сен жеткен залымсың, жамансың», деди ал Дикке. «Жүрүүгө, ал жактан акыңды эсептеп берем. Мындан ары сен менде иштебейсиң. Мен эч кимге тайларды кордогонго жол бербеймин». Ошондон баштап биз Дикти көргөн жокпуз. А бизди караган Даниэль абышка бизге кожоюндан кем эмес мамиле жасачу.